Кудай буйруса ушул мына көрүп турган жериңиздерге бизге ушул интернат лицей курулуп жатат. Бул жерде жалпысынан 1,5 гектар жер ушул айылдык кеңештин депутаттарынын колдоосуна бөлүнүп берилген. Бул жерде негизинен ушул интернат лицей кыздарга, балдарга ушу интернат лицей курулат. Себеп дегенде биздин Куршап айыл өкмөтүбүздө бүгүнкү күндө жарты тоголок жетим балдар аябай көп экен. Турмуш шарты оор, аз камсыз болгон үй бүлөнүн балдары алар көбүнчө мына ушул Мырзакиде, Жалал-Абадта жана мына Араванда интернаттарда окушат экен. Кудайым насип этип ушул жер бүтүп калган болсо, ушул бүт өзүбүздүн балдарыбызды, Куршаптын балдарын Кудай калса ушул жерге окутабыз деген ниеттебиз. Бул жерде бүт буюрса заманбап шарт менен болуп бүтөт. Андан сырткары бул жерде ушул тегеректе жашаган үйлөргө дагы балдар ушул жерге келип окуйт. Буюрса бул жер бүт мыйзам чегинде Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин мыйзамдарына ылайык билим берүү багытында иш жүрөт. Андан сырткары эми Кудай кааласа биз ушул 3 жыл аралыгында 400 миллиондон ашык инвестиция тарталдык. Буюрса мына интернат, больница кошулганда Кудай кааласа да 700 миллионго жакын болот. Негизинен ушул биздин жергиликтүү бюджетибиз 27 миллион сом болот. Ушул 3 жыл аралыгында ушул 700 миллион деген сөз, бул деген бир 10-15 жылдык ушул айыл өкмөтүбүздүн эсебинен жасай турган иш болсо, биз инвестицияны көбүрөөк иш алып барып, ушул багытта Кудай кааласа Кудайым колдоп, ушул айылдык кеңештин депутаттары биргеликте чоң иш аткардык деп айтсам жаңылышпайм. Мен Исмайылбек уулу Бакчар, ушул объектте прораб болуп иштейм. Асафа коомдук бирикмесинин инвестиция тартып, ушул Өзгөн районунун Куршап айылында Ташиев Алтынбек бакебиз ушул айылга инвестиция тартып, ушул Созгаратоко улай ушул жака мектеп түшүп жатат. Школа интернат бул 150 орундук школа, спорт зал, 2 этаж школа болот. Бул жакта жатаканасы болот. Женский, мужской болуп 2 жатакана салынат. Анан столовый отдельно болот. Спорт комплекстеринен футбольный поле, баскетбольный полелар бар. Бул жакта өзүнүн ичинде спорт аянтчасы да болот. Бул жерде полный благоустройкасы бүт барысы чогуу бүтөт. Буюрса ограждение, бүт котельнийлери, отопление, өзүнүн трансформатору болот. Өзүнүн ичинде ушул Созгаратоко жакын, ушул бияка сразу эле интернет түшөт. Котлован казылып тур уже. Котлован казылып, азыр буюрса 2-3 күндө фундаментин куюп баштайбыз. Котлован бүт баары казылып, уже именно мектептин, спорт залдын котлован казылып бүттү. Азыр бул жакта жатаканасы жана столовойлордун буюрса баштайбыз 1-2 күндө. Ортодо бүт өзүнүн асфальт, алдында брусчаткалары менен азыркы заманга ылайыктуу школа чөт. Буюрса бул дагы ошо Ташиев Алтынбек бакебиздин аркасы менен курулган. Ошолор аркылуу буюрса школа түшүп жатат. Жана ошондой эле бул школанын ичи полностью парта, стол бүт баары толуп бүтөт. Ичинде азыркы заманга ылайыктуу бүт парта, стол, доска, компьютерлер, компьютер класстары, информатика, физика кабинеттери, өзүнчө лабораторный кабинеттери менен болот. Бул жакта жатаканасынын ичинде да ошондой эле бүт общежитиянын тиешелүү бүт кровать, стол бүт баарысы болот. Столовойдун ичи да ошондой эле стол, стулдар менен оборудованиялар бүт баарысы болот. Бул школа интернатта буюрса жакшы бир Куршап айылына жакшы керегине жараган школа интернаттардан болот деген ойдобуз.